Салам достор. Бүгін бізден Чикагодағы ақырғы 4-ші күн. Бүгін 4-5 саат уақыт қалды, ертең үйге шығабыз. Анан азыр өткөндө көргөн Жибек жолунун филиалы, эң биринчи ачылган Жибек жолго кафени азыр сиздерге көрсөтөм. Кайсыл жерде жайланышыптыр, ичин көрсөтүп, тамактарын көрөбүз. Анан Мичиган көлүнүн жээгине барганга аракет кылабыз. Анан үйгө даярданабыз. Баарыңыздарга ден соолук, иштей ийгилик. Аман болуңуздар. 5 майда грин картанын результаты чыкса, утуп алып келиңиздер. Мына келип калдык. Азыр сиздерге Жибек жолу кафесин көрсөтөм. Так, келип калдык. Чикаго шаарында Виньям Мак авеню менен Линкольн авенюнун кесилишинде. Мына Жибек жолу деп биздин жарандардын, кыргыз жигиттеринин ачкан кафеси бар экен да. Мына тегерек ушундай экен. Жибек жолу. Сыртына телефон номерин жазып коюштур. Азыр ичине барабыз, достор. Виньям Мак авеню, Линкольн авенюнун кесилишинде. Бул жерде ичинде Кыргызстан деп жазылып турат. Биздин оймо чиймелер. Үстүндө да Кыргызстан деп жазылып турат, достор. Абдан сонун ощущение болот экен. Алыс жерде жүрүп, өзүңдүн мекениңдин оймо чиймелерин көрсө. Үстүнө түндүк жасап коюштур, абдан кооз кылып. Бар кооз экен, оймо чиймелер.
Бул жака да Кыргызстан деп жазылыптыр. Жакшы. Мына бул жерде жибек жолу дейт, шелковый путь, Silk Road дейт. Кайчтан жасалыптыр бунун баары. 엄마가 아빠는 진짜 좋아했는데 밖에서 보는 우리 집에 그거라고 있어요. 길거리에서 흑인을 만나는 거랑 이 문답은 들어가는데 이 집에 흑인이 있는 거야. 돌아다니기 좋은 곳인가? 파크는 안 좋아하는데 여기는 안정은 안 해. Ушундай сонун кафе экен. Жибек жолунун жаңы эң алгачкы ачылган кафеси. Эки күн мурун Жибек жолунун жаңы ачылган чоң кафесине барганбыз. Бул ага чейинки ачылган кафе. Өткөндө келип кеткенбиз бул жака. Тамактары абдан даамдуу болчу. Тамактарынын менюсу турат, бааларын көрсөңөр болот. Мына манты дейт, $16, оромо $14, пельмени, плов, курдак, жароня дейт, лагман, баарыбыз түшүнгөн, баарыбыз жакшы көргөн тамактар турат. Шашлык дейт. Абдан сонун. Азыр тамактарын көрөбүз. Виньямак авеню деп көрүнүп турат сыртта. Достор, Жибек жолунун лагманы келди. Азыр лагманы пробовать этип көрөбүз. Нандары дагы Мелиңиздер. Бул жакта оромо келди. Манты да абдан даамдуу экен, тартып атып чыдабай бирөөсүн жеп койдум. Жарқырап күліп тұрған
болсо кандай жакшы. Өйдө